Демирчүлүк кылып, коомчулуктун кескин сынына кабылган Элит Хаус үн катты. Анда спорт сарайындагы аталган курулуш компаниясынын жарнамасы социалдык түйүндө талкуу жараткан. Бирок эски отургучтардын жаңысына алмашылган компаниянын башкы директору Facebook колдонуучулардын пикири менен макул эмес. Анткени демирчүлүк кылган ар бир ишкана анын ордуна кайтарым алгысы келерин айтып, колдон келсе мамлекеттик мекемелерди оңдоп түзөөгө чакырды. Спорт сарайына демирчүлүк кылган Элит Хаус курулуш компаниясы коомчулуктун кескин сынына кабылды. Социалдык түйүндүн колдонуучулары аталган компаниянын эмблемасы чапталган отургучтардын сүрөттөрүн жүктөп, мамлекеттик спорттук мекемедеги бул көрүнүшкө терс пикирин калтырышууда. Журналист Канышай Мамыркулова демиөрчү деселе делпеңдей беребизби? Кичирээк кылып эле этегине жазып койсо болот эле го. Борбор калаанын жүзү болгон спорт сарайго акыры десе. Кубан Чимбаев аттуу жаран беттерине да жаздырып алышпаптыр да. Ары жок чиновниктер бир тактай доскага жазып койсо деле билет элек да деп жазды. Кудрет Тайчабаров аттуу Facebook колдонуучусу. Элит Хаустун мээси иштебейт экен. Элит Хаустун үйлөрүн ала тургандар дворецке барышпайт. Элит Хаус ак үйгө спонсор болушу керек болчу. Алардын баалары менен үй алыш үчүн Кыргызстанда только мамлекеттен уурдаш керек, же кылмыш кылыш керек. Спорт ордосу картошка кымбаттап кеткенине кайгыргандар. Магазинден карызга алып күн көргөн калктын майрамдарда гана бара турган жери деген. Ошол эле учурда эски отургучтарга салыштырмалуу бул жакшы көрүнүп калыптыр. Деги бизге эч нерсе жакпайт деп колдоого алгандар дагы жок эмес. Айрым Facebook колдонуучулары болсо муну шакала чегип, ар кайсы расмий өкүлдөрдүн отургучтарына Элит Хаус деген сөздү чаптап жайылтышууда. Анткени менен аталган курулуш компаниясынын башкы директору Facebook колдонуучуларынын мындай пикирине макул эмес. Айтымында мындай көрүнүштөр дүйнөлүк практикада көп кездешет. Жеке компания мамлекеттин өнүгүшүнө салым кошсо, мамлекет дагы жеке жактарга бир нерсе бериши керек. Бул учурда биз спорт ордосунун отургучтарын сапаттуу оңдоп бердик. Ордуна компанияны жарнама кылдык дейт Тимур Файзиев. Уважаемая страна, уважаемые граждане, давайте вложим... Мен кыргызстандыктарды жарандарды мамлекеттин өнүгүшүнө салым кошууга чакырат элем. Челлендж жарыялайм. Урматтуу ишкерлер, келгиле, бардыгыбыз мамлекеттик мекемелерди оңдоп түзүүгө жардам берели. Өзүңүздөрдүн жарнамаңыздарды ошол жактарга жайгаштырсаңыздар болот. Эмнеге көпчүлүгүңүздөр спорт ордосундагы жарнамага жармашып калдыңар? Келиңиздер, аэропортко баралы. Ал стратегиялык маанидеги мамлекеттик объект. Бирок ал жакта траптан тартып бардыгы брондолгон. Бүтүндөй аэропорт жеке компаниялар тарабынан брондолгон. Эми келиңиздер аялдамаларды карап көрөлү. Бардыгы сынып талкаланып турган, бирок жеке компаниялар аларды ижарага алып, кооздоп жазып, ал жерге жарнамаларын жайгаштыргандан кийин сонун көрүнүп калды. Мына караңыздарчы, Coca-Cola бүтүндөй стадионду брондоп койгон. Компания бир нерсе бергенден кийин ордуна бир нерсе алгысы келет да. Мындай мисалдар миңдеп саналат. Адистердин айтымында спорт ордосуна дээрлик 45 жылдан бери жартылуу оңдоп түзөлөр болгон эмес. Маселен, андагы бассейнди иштетүү туурасында маселе көтөрүлгөнү менен майнап чыкпай келет. Ал эми чечинип кийинүү залдарындагы дубалдардын шыбактары түшүп, ал тургай бир учурда ал жакты ижарага алган тарап сауна иштетип, спорт сарайы сойкуканага айланып кеткени коомчулукта чуу жараткан. Спорт ордосунун жетекчилиги чуу жараткан отургучтар жөнүндө пикирин билдирип, жылуу жумшак отуруп алып бүткөн ишке сынчы көп болуп жатканын айтты. Билдиришинче, спорт ордосундагы оңдоп түзөөлөрдү сындаган социалдык тармактын колдонуучуларын ал жолугушууга чакырган, бирок эч ким келген эмес. Мамлекет ушул жылы көптөгөн маданий объектилерге көптөгөн акчаларды которуп берип атат да, ремонт кылгангачы. Биздикине дагы кезек жетет, Кудай буюрсачы. Мамлекет ошону азыр эми бүт баарына тең бөлүп бере албайт да, бюджет ограниченный да, бирок мамлекет жакшы кадамдарды тыштап атат. Бирок биз ошону күтүп отура бербестен, мамлекетти бизге бер, бизге келе, биз жазайбыз дебестен, биз частный сектор менен да иштеп баштадык да. Тараптардын түзгөн келишимине ылайык курулуш компаниясы 2200 отургучту оңдоп, сахнадагы көшөгөнү алмаштырып, көрсөткүчтөрдү орнотууну, сахнаны атайын жабдуу менен камсыз кылууну, боенуучу бөлмө менен фойеге косметикалык ремонт жасоону, залдагы вентиляциянын шаймандарын алып берүүнү мойнуна алган. Буга аталган компания 3 миллион сомго жакын каражат карары айтылууда. Ал эми мунун ордуна мамлекет спорт ордосунун концерттик залын 6 жыл аралыгында 36 ирет бекер берүүгө, 3 жыл бою компаниянын
рекламасын берип турууга, спорт ордусуна кирип бараткан жерге компаниянын жарнамалык баннерин 3 жыл бою жайгаштырууга жана ошондой эле Спартак стадионуна жарнамалык кыймылсыз калкан үчүн орун бөлүп берүүгө милдеттүү. Анархан Алтымышева, Равшан Тойчиев, Нур Ньюс, Бишкек.